Абу Зар разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мага 7 нерсеге осуят айтты. 7 насаат айтты. Биринчиден, бейбечара, кембагалдар менен жакын болгон, ошолор менен жүрүп отуруп тургун, аларды жакшы көргөн деди. Экинчиси, байлыкта, мал мүлүктө өзүңдөн төмөнкү адамды карагын, өзүңдөн бай адамды карап жашабагын, өзүңдөн төмөнкү байлыкта адамдарды карап жашагын, шүгүр менен болосуң деп. Үчүнчүсү, туганчылык менен бекем кармагын, сенин жүзү үйрүп кетсе деле, кандайдыр бир тугандарың, ошончо дагы туганчылык мамилени үзбөгүн деди. Төртүнчүсү, эч кимден эч нерсе сурабагын, тилемчилик кылбагын. Бешинчиси, акыйкат сөздү айткын, ачуу болсо дагы, ошо адамга жакпаса дагы акыйкат сөздү айткын деди. Алтынчысы, Алла Тааланын мамилесинде, өкүмдөрүндө адамдар эмне айтат деп ага көңүл бурбагын деди. Жетинчиси, ла хаула ва ла куввата илля билля, буну көп айтып жүргөн Алла Тааланын аршынын казынасынан келген деди.